Амансыздарбы? 7 каналдын чай үстүнө сырдаш теле берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Бүгүн конокто ким деп турсаңыздар, Арыба Кыргызымдын Нарктуулуу долбоорунун негиздөөчүсү, Кыргыз жана Казакстан Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Жылдыз Коконбай эжекебиз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү? Амансыздарбы? Бүгүн сиздер менен амандашып келип калганыма абдан кубанычтамын. Кош келиптирсиз. Жылдыз эже, сиз акыркы чыгармачылык жолунда Канике Эралиева эжекебиз менен ырдап жүрөсүз да. Көптөгөн дуэттерди жазып атасыздар. Эл оозунда дагы акыркы чыгармаларыңыздар аябай алкышка ээ болуп келатат. Анан бул кимдин сунушу? Канике эженикиби же сиз өзүңүз сунуштадыңызбы? Кандайча иштешип калдыңыздар? Чоң рахмат. Бул эми кандай десем экен, Канике Эралиева бул Кыргыз Республикасынын эл артисти, өзүңүздөр билгендей. Анан эжекемден мага сунуш түштү биринчиден. Анан мен аны кубануу менен кабыл алдым. Ошол өрүктөр гүлдөйт жаз менен деген ырыбызды дагы эжекем мага сунуштаган, сенин үнүңө туура келет деп. Анан эмнеден улам болуп калды? Бизде азыр Актала таланттары деген жакшы коомубуз бар. Өзүбүздө борбордо жакшы иш-чаралар менен иштешип жүрөбүз. Ошол таланттарыбыз гүлдөп атат. Азыр көп жерлерде кызматтарыбызды кылып атабыз, маданиятка салымыбызды кошуп атабыз дегендей. Анан ошол жерде бизде Канике Эралиева, Адылбек Кыязов, вот биздин эң баш сабында турган Кыргыз Республикасынын эле эмес, Акталанын эле эмес, Кыргыз Республикасынын эл артисттери да. Анан ошол эжекем менен агайым башында турган коомдо биз жетектеп келебиз. Анан ошондон улам тыгыз байланышта эл артисттери менен иштешип калдым. Анан ошондон улам сунуш түшүп калды десем жаңылышпайм. Анан эжекебиз экөөбүз иштешип келе атабыз. Быйыл 2 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Анан өзүңүз айтмакчы, ырларыбыз уже эл оозуна алына баштады. Иштешип калдык анан. Ооба, эң сонун экен. Ансында Канике эжебиздин ар бир ырын кыргыз элибиз сүйүү угат эмеспи? Сөз. Ийгиликтер көп болсун сиздерде. Сиз көп мамлекеттерге да барасыз да, негизичи. Кайсы өлкөлөрдө көп болдуңуз? Кайсыл жакта кандай бир мындай баягы ансында азыр нарктуулук боюнча, Кыргыз элибиздин нарктуулугу боюнча сиз дүйнөгө баягы маданиятты дагы жайылтканга эмгектенип аракет кылып жүрбөйсүзбү? Ошондогу бир мындай көз ирмемдер аябай баягы башка мамлекеттер суктануу менен биздин кийимибизди, коомубузду жакшы кабыл алат эмеспи? Сизде кандай бир жакшы мындай сезимдер калып атат? Туура айтасыз. Ошол мен көп жерлерди кыдырып, азыр бизде Кыргызстандын ичинде Арыба Кыргызымдын Нарктуулугу деп бул долбоорду Кудай буюрса түптөп алдык. Бул долбоордун үстүндө мен 5 жылдан бери ойлонуп иштеп келем. Анан акыбети кайтып быйыл сертификат алдык. Ошонун атайын официалдуу түрдө автору болдум. Чоң иш-чара менен урматтуу президентибиздин кеңешчисинин катышуусунда бул иш-чарабызды филармонияда белгилеп алдык. Анан азыр эми колуман келишинче официалдуу түрдө жогорку кеңештин өкүлдөрү келип бизге тапшырды. Ооба. Биздин мамлекетибиздин патенти тапшырды. Өкүлдөрүбүздүн кеңешчилери келип күбө болуп беришти десек болот. Ал эле эмес, дагы эмгегиңиз бааланып турду. Көптөгөн өзүбүздүн өкүлдөрүбүз келип, маданият чөйрөсүндөгү өкүлдөрүбүз келип, министерстводон келип колдоп коштоп ошол сертификатты бизге жоопкерчиликти кылып беришти. Анан эми ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми бул сертификат, бул долбоор да бизге бул долбоор атайын келип аткандан кийин биз муну республикалык деңгээлде, анан колдон келишинче эл аралык деңгээлде иштеп чыккыбыз келип атат да. Анан сиз айткандай баягы көп жерлерге барып келдим. Ошол эле Европа жака. Мен эми мындай айтсам, өлкөнү 70%-ын кыдырып бүттүм десем болот. Ошол учурда эле изденүү менен мен барганда өлкөлөргө эмне деп барам? Мисалы үчүн Швейцарияга бардыканда, Швейцариянын дагы бир нерсесин эңсеп барам да, мен ошону көрүшүм керек. Мага ошол нерсе кызыктуу деп, тарых жагынан көбүрөөк басым жасап барам. Италияга барсам деле ошондой тарыхы көп
шаарлар кайсыл болду экен дегендей. Анан эле ошол эле учурда мен ошо эл аралык кичинекей мындай арыба кыргызымдын нарктуулугу деген бурч болсо экен деп эңсеп келем да. Ар бир барган жеримден ошон үчүн тарыхый жерлерин издейм. Тарыхый жерлеринде бир бурчтар, ылайыктуу бурчтар бар болду экен деп. Анан ошол ылайыктуу бурчтар болсо эле ошол бурчка Кыргызстандын бир нарктуулук боюнча бир өзүбүздө салтыбызда калып калган, көп унутта калып бараткан көп нерселерибиз болуп атпайбы Кыргызстандыкычы. Анан ошо байыркы кыргыздардын оокаттарын ошол эле учурда кийимдерин, даже азыр биз азыркы учурда чачпактар да эме каралбай калып атат да. Ошондой сыяктуу эски оокаттарыбыздан ушундай бир бурч кылып койгум келип, ошонун үстүндө бир аз иштеп жүрөм, изденүүдөмүн. Анан бул ушул долбоорду эл аралык деңгээлге жеткизип койсокпу деген аракетибиз бар. Аракеттенип атабыз. Кабыл алуусу кандай болуп жатат башка мамлекеттин? Эми сунуштарыбызды кабыл алып атышат. Бирок ойлонуунун үстүндө. Анын үчүн биз ошол өзүбүздүн максатыбызга жетишибиз үчүн биз ага бир аз сарпталып эмгектенишибиз керек да. Ошол эле учурда иш-чараларды өткөрүшүбүз керек. Ошол деңгээлде ошолор уруксат бере турганга, ошолорду кызыктыра турган долбоорлорду өткөрүшүбүз керек. Аякта дагы иш-чараларыбызды иш жүзүндө көргөзүшүбүз керек ба, сөз менен эле эмес дегендей. Ошол эми анан азыр даярданып атабыз буюрса. Чоң максаттарыбыз бар алдыга койгон. Абдан сонун экен. Анда Канике Эралиева жана Жылдыз Коконбай эжелерибиздин бир чыгарма көрүп кетели. Көзүң елесте, жолуңду тосуп серепте, гүлдести кармап колума, күтөмүн сени келетте, күтпөскө чыны бар байла, күткөндө жүрөк алгайра. Өтпөй тандайда, гүл сүйгөн нурун жашырып, күн дагы кетти жашынып, сеткенсип көккө жылдызды, сен келдиң анан ашыгып. Көзүң елесте, жолуңду тосуп серепте, гүлдести кармап колума, күтөмүн сени келетте, күтпөскө чыны бар байла, күткөндө жүрөк алгайра. Өтпөй тандайда, ала албай сынган колумда, айта албай бир сөз орунду, карадын карек жалтанып, калтырак басып боюңду.
Жылдызжы, ушул чыгарманы мурун Токтобой эжебиз ырдаган, анан тандоодо кандай эмне болуп тандап калдыңыз? Же бала кезиңизде кыялданчу элеңиз ушул ырдасам деп? Бул чыгармадагы менин жүрөгүмдөгү чыгармалардын бири болчу. Биз эми жаш кезибизде ошол эле сизге жанагы алдыда айтып кеткендей Адылбек Кыязов, Каныкей Эралиевалар менен Актала таланттары деп иш алып барып келебиз деп атпаймынбы? Ал жерде биздин эмгек сиңирген артистибиз, эжекебиз ырчы Токтобой Черчиева дагы бар. Анан Токтобой эжемдин өзүнөн түшкөн сунуш болгон. Мени баягы чыгармачылыкта Женя деп коюшат. Анан Женечка ушул ырды сен ырда. Өзүмдүн биринчи ырдап жүргөн репертуарымдагы ырлардын бири деп. Анан мага да жагып жүргөн ыр болчу. Ой, Кудай жалгасын деп анан ырдап, бул ырдын үстүндө дагы клип иштеп, атайын ошондой жоопкерчилик менен берип аткандан кийин негизи ырларды иштеп коюш керек да. Жөн эле ырдап койбостончу. Ооба, туура. Анан бул ырдын аранжировкасын шөкөттөртүп иштеттирип, анан клиби менен иштеп койдук. Бул клиптин тартылганына бир топ эле болуп калды. Ушу жылдын башында тартылса керек. Убакыт сааты. Өзүңүздүн копулуңузга толду? Ооба, толду. Ыр мага эң башкысы жүрөгүмдөн чыккан ыр болду. Жүрөккө тийди дегенде, анан эл таразы эл сынчы, анан элге дагы жагат деген ишеничтемин. Эми Токтобой Черчиева эжекемдей ырдаш каякта, бирок аракет кылып иштеп атабыз. Абдан сонун, сизге чыгармачылык ийгилик каалап өтөлүк. Жылдызжы, эмне үчүн сиздин мындай фамилияңыз оригиналдуу? Мисалы, эмне үчүн Коконбаева эмес, эмне үчүн Коконбай деп айтылган? Бул псевдонимди кандайча тандап алдыңыз? Сиздин атаңыз болобу же чоң атаңыз болобу? Ушул жөнүндө кичине токтолуп кетсеңиз. Ушул жерде мен аябай жакшы айтып кетейин сизге. Менин негизи азан коюлуп айтылган атым Жеңишгүл. Өзүм 8 майда төрөлгөм. Мен баягы мурда ата-энелерибиз 8 майда төрөлсөң 9 май майрамда кое беришкен да туулган күнүбүз деп. Анан өзүм негизи ошо 8 майда төрөлгөнүм үчүн азан коюп, азан менен чакырылып коюлган атым Жеңишгүл. Анан кийин кичине эркелик кылып атымды Жылдыз кылып алмаштырып алдым. Псевдоним десем болот. Бул Жылдыз атымды. Эл арасында Женя деп таанышат. Женя дешет. Анан бул Коконбай деген фамилия, Коконбай өзүмдүн папам. Папаңыз. Атам. Мурда фамилиям Келгенбаева, Жеңишгүл Коконбаевна. Мектепте окуп жүргөндө Жеңишгүл болчу. Анан кийин өзүбүз баягы сахнага чыгарды. Ошого даярданып калган учурларда анан ушул жыйынтыкка келдим, атамдын атын алып жүрөйүн деп. Атам кандай десем эми бул азыр мен сиз айткандай жана чет өлкөгө да көп чыгып атпаймынбы? Ал жерде дагы отчество жок болсо оңой болот да. Жакшы. Анан ошол жагынан дагы бир жагынан бир аз түрткү болду десем болот. Фамилиям менен эле атым болгону. Ошол дагы бир жагынан түрткү болду десем жаңылышпайм. Андан сырткары атамдын атын чыгарып жүрөйүн дедим. Абдан сонун экен да. Атам деп калдыңыз. Сиз ушу Акталанын кызы болосуз, Ардактуу атылуу улам. Кайсы айылынан? Акталанын Аккыя деген жеринен болот. Ата журтум. Жакта туулгансыз, жакшы экен. Талант атаңыздан келгенби, же апаңыздан келгенби, кайсыл жактан? Атам эл алдына чыгып ырдабаса дагы таланттуу адам. Чоң атам чоң манасчы болгон, Келгенбай деген. Анан ойлоп коем, ошо кишиде талант болгон болуш керек ба? Илгеркилер өзү чабан болгон, чоң чабан болгон экен да. Анан мал менен жүрүп эле өзү мергенчи, анан манасчы болгон экен. Эл алдында ошо манас менен чыгып калыптыр өзүнүн мекенинде. Ошо кишиден өткөн го деп калабыз. Сиздин мындай сөзүңүзгө аралчы, сизде мындай баягы сүйлөшүп жатканда эмгекчилигиңизди көп байкадым да, ушунчалык сыяктыңызчы. Ушул жак кимден келген? Ушул жак бир концерттерди уюштурган жагыңыз, элдердин башын бириктирген жак кимден келген? Ушул жагы атамдан. Папам өзү элдик киши. Элдин көңүлү, элдин иши, элдин жумушу, элдин түйшүгү дегенди биринчи орунга койгон. Ушундай сонун атам бар. Атамдан калган. Мен бир туугандарым өзүмдөн улуу агам дагы элдин жүгүн көтөрүп жүргөн, өтө элдин түйшүгүн сезе билген мыкты адам бир тууган агам. Андан кийин иним, сиңдим, агам ошо кичине өзүнүн жолунда, өзүнүн эмгек жолу бар.
ушул кыргыз эме элине дагы чоң кызматта жүргөн. Анан кийинки иним дин жолун футболду кармап, ал дагы ушул эмгектенип эле элдин түйшүгүндө жүрөт. Мен болсо маданият чөйрөсүндө, коомдук иш чара чөйрөсүндө дегендей. Андан кийин сиңдим бар, ал болсо доктор наук, илимдер жагынан. Ал дагы ушундай элдин түйшүгүн көтөрүп, эми баарыбыз үчүн эле өткөн деп коебуз, атабыздан өткөн бул. Атабыз өзү ушунчалык эмгекчил, элдин ишин биринчи коюп, өзүнүкүн артка коюп койгон адам да. Анан атамдын эле эмеси го. Абдан сонун бар болуңуз, ошо элдин жүгүн көтөрүп, элдин кызы болуп жүрө бериңиз. Жылдыз же, ушул концерттерди уюштурганда, иш-чараларды көп уюштурганда, баягы демөөрчүлүк издегенде, сизде кыйынчылыктар болобу? Кантип табасыз? Идеяны кандай кылып аласыз? Ушул жактан токтоло кетсеңиз. Анткени сизди биз баягы ырчы катарында эмес, баягы уюштуруучу катары дагы ушундай бир долбоорлорду алып жүргөн адам катары, инсан катары да тааныйбыз да. Эми кандай десем, концерт иш-чараларды, мындай долбоорлорду өткөрүүнүн алдында мен ошого даярданып коем. Акырындан орустар айтмакчы капит этип коем да. Анткени ичтеги ой максат чыгаардын алдында эч нерсе тоскоолдук болбош керек да. Ошон үчүн адам баласы ойлонуп баштаганда ошого даярданып башташ керек да. Мен муну кыла турган болсом, ошол келип финансы жакка токтолуп калбасын дегендей эле, биринчи орунга финансын даярдап алам. Идея менен кошо эле кете берет, каржылаган жактары дагы. Анан ал каржылаган жактарынан эме. Ким каржылайт ошондо? Өзүбүз эле каржылайбыз, өзүмдү өзүм эле каржылайм. Эгерде мен кылгым келсе, мен ал каражатка, чынында каражат менин үчүн биринчи орунда турбайт. Биринчи орунда ошол кылып аткан ишибиздин, максатыбыздын ишке ашышы. Баягы бизди эч ким кыйнабайт да, кылгыла депчи. Бул эми өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү, түпкү жерибиздеги турган көйгөй да. Муну чыгарыш үчүн бизге эч кандай турган тоо, эч кандай чоң нерсе турса дагы бизге тоскоолдук болбош керек. Анын баарын кылышыбыз керек. Кылыш үчүн даярданыш керек. Бир топ учур жылдар дегендей. Анан ошентип өзүбүз даярдап алабыз. Анан ага ылайыктуу эле ошол бир жакшы инилерибиз, агаларыбыз, өзүбүздүн ошо айылдан чыккан, өзүбүздүн жердештерибиз, же болбосо бир Кыргызстандан чыккан мыктыларыбыз чыгат. Жардам берели, кайсы жагын көтөрүп берели деген өздөрүнөн өздөрү чыгышат. Аларга дагы чоң рахмат. Патриоттор деп койсок болот кыргыздын. Анан алардын өздөрү сунушташат, биз ушундай жардам берели деп. Көбүнчөсү кайсы инсан жардам берет, айта кетпейсизби? Жок, биз ошолорду көп, алар абдан көп. Аларды айтпай деле койсок болот. Эми ал эфирден көрүп атышса, өздөрүн өздөрү көрүп атат болуш керек. Баарыңыздарга ыраазычылык. Анткени ал адамдар, ушундай адамдар өздөрүн айтканды жакшы көрө беришпейт. Мындайча айтканда, публиканын адамдары эмес. Алар чыны калат алардын ыраазычылыгы үчүн иш кылган адамдар десем болот да. Анан ал өздөрү көрүп атат да, биз алардан алып аткан каражаттарды каяка сарптап атканыбыздычы. Биз эми азыр могу соцсеттер, интернет деген нерсе жакшы болуп калбадыбы? Ар бир нерсени доказать этип бере аласың да. Мына сизден түшкөн каражаттар ушул жака кетип атат. Андай учурда алар биздин кылып аткан иштерибизге ыраазы болуп гана, суктанып гана отуруп беришет. Анткени алардын оюндагыдай нерсени биз кылып атабыз да. Сиздин эмгегиңизге, ушу долбоорлоруңузга, чыгармачылыгыңызга жолдошуңуз дагы көп жардам берет окшойт деп ойлоп калдым. Жок, жолдошумдун жашоодогу орду таптакыр башка жакта, эмгек башка жакта эмгектенет. Өзүнүн ошо бир аз бизнеси бар, чакан бизнеси бар. Ошо бизнеси менен эмгектенет. Мындайча айтканда, мен анын иштерине, жумуштарына таптакыр кийлигишпейм. Болгону эле менде мага ал кишиден колдоо. Мен суранган учурда, эми кечке да сурана бербейм да. Билем кайсыл учурда суранып коюшту. Анан ошол сунуштарымды четке какпай жардам берип коюп тура берет. Бирок бул элдин иши болгондон кийин мен муну үй бүлөгө эч кандай тоскоолдугун жаратканын каалабайм. Үй бүлөлүк бюджетке дагы кол салбайм. Мен ойлоп атпайм, анда-санда жолдошуңуз дагы. Жок, эми жолдошумдук биздин өзүбүздүн 4 балабыз бар. Кызыбыз ошо сыртта окуйт.
Америка жакта. Алардын андан кийинки 2 уулум бар, студенттер. Андан кичинекей кызыбыз бар. Алардыкы биздики мен иш чарам болбосо деле жетиштүү болуш керек. Күйөөмдүн колдоосу ошолорго эле. Ошон үчүн күйөөмдү тийишпейм. Бүгүн Турция мамлекетине учуп жатабыз. Жакшы ийгилик менен барып келиңиз деп каалоо айтабыз. Анан сизде чыгармачылыкта жолуна аттанганыңыз канча жыл болду? Сахнага чыкканыңыз канча болду? Анан кандай жаңылыктарыңыз бар жакынкы арада? Сахнага чыкканыбызга көп эле жыл болду. Биз эми майда ошо сахналарга деле моундай кичинекей болуп эле чыгып жүрдүк го дейм. Ошон үчүн көбүрөөк иш чара, меники көбүрөөк иштерим ошо коомдук иштерде болгонго. Анан могу баары талант деген нерсе жаткызбайт экен да, ырдагың келе берет экен. Баары бир күнү болбосо бир күн чыгарып салгың келет экен, ошондой. Анан ырдап жүргөнүбүзгө бир 10-15 жылдын тегереги болуп калды. Ага чейин деле кичинекей иш чараларда ырдап иштеп эле жүрчүбүз. Анан чоң сахна менен аттанып чыгып калганыбызга ошол 10-15 жылдын жүзү болуп калды десем болот. Буга чейин дагы кичинекей ошол биздин мамлекетибизде чек ара кызматында ичара иштеп жүрчүмүн, штаттан сырткары жардам берип багы ырдагым келчү окшойт. Ырчылык менен ошол жерде жүрүп калдым. Анан азыр болсо жакын арада өзүбүздүн эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов агайым менен бир жакшы дуэтке даярданып жүрөм. Даярданып атабыз. Агай буйрса бүттү мынакей мен ыраазымын деген күнү анан клип тартылат. Ырды алып чыгабыз. Андан сырткары Канике Эралиева эжекебиз менен дагы бир жакшы дуэттер даярдалып атат. Клип мына деп турат. Өзүм жакын арада бар экен да. Ооба, жакын арада ошол Тилек Пирматовдун Гүлнара Кахарова эжекебиз ырдап жүргөн Сүй жаз деген ырыбызга клип тартып атабыз. Ал дагы акырындык менен иштелип атат. Даяр болсо анан ошол жаңылыктар менен келип да бөлүшүп кетем сиздер менен. Андан сонун экен. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Ошол эле учурда иш чараларда башка мамлекетке барып келип, ырчылык болуп ушундай 3-4 тармакты бир алып кетсе, ошол эле учурда сиз энесиз, ошол эле учурда жарсыз. Анан бул нерседен бул аял киши ушунчалык көп нерсени кыла алат деген түшүнүк келди да магачы. Эми көбүнесе эле бизде Кыргыздын ушундай атактуу айымдарды байкасаңыз керек, бир эле нерсе менен алектенбейт да, 3-4 нерсени моюнуна илип жүктүү ушундай көп милдеттерди аткарышат да. Анан кээде мындай отурганда сизде мындай мен кыйын экенмин деген учурлар болобу же чарчайсызбы? Чарчаганда эргүүнү каяктан аласыз? Ким берет сизге демди? Ушул идеяларды каяктан аласыз? Мен кайра тескерисинче канча иш кошулган сайын ошончолук энергия алып турам го. Ошондой окшойм деп коем. Анткени бир эле эки эле жумушту алып алсам мага жумуш аз сыяктуу көрүнө берет да. Анан сиз жана суроо берип кетпеңизби, бюджет дегендейчи. Бир жагынан баягы иш чараларды кылып каржылап ошол жака кетип аткандан кийин ошончолук расход кетип аткандан кийин доход да болуп туруш керек дегендейчи. Анан ошон үчүн расход мынча кетип атабы, значит мага мынчалык доход болуш керек деген изденүү менен эле жүрө берем. Анан ошондон улам эле доход келип калган сайын эле келет экен го доход деп анан энергия алып баштайм кайра ошондончу. Анан доход көбөйгөндө дагы иш чараларды издеп баштайм, дагы эмнени кылып ийсем экен. Анан иш чараны өзүбүз үчүн эле кылып алалы, анан өзүбүз үчүн эле клип тартып алалы, анан өзүбүз үчүн эле ырдап жүрө бербестен ушу баягы өзүбүздүн артыбызда эс калтырып кетип турган эмне бар болду экен. Ошол эле учурда муундарыбызга, бизден кийинки жаш муундарга дагы бизден эстелик калып кала турган эмнелер болот болду экен деген эле изденүүлөрдү изденип баштайм. Анан эле өзүнөн өзү чыга берет. Анан доходко жараша расход дегендей ошентип анан энергия алып коюп жүрө беребиз. Азаматсыз. Эмгегиңиз дагы да осуланып, ушул бойдон сулуу болуп биздин кыргыз элибизге өзүңүздүн
салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Жылдыз эже сизге эркин микрофон дагы да болсо сунуштайбыз. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы бүгүн ушу 7 каналга баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип бизди дагы унутта калтырбай, кылган эмгектерибизди баалап, билип турганыңыздар, сиздерде дагы эфир өркүндөй берсин, бийиктей берсин, өчпөсүн. Бийик эфир, сиздерге дагы бар болуңуздар, аман болуңуздар, көрүүчүлөр баардыгыңыздарга аманчылык каалайм. Эмне демекчимин, арба кыргызымдын нарктуулугу демекчи, биз ошо нарктуулугубуз менен барктуубуз да. Ошон үчүн нарктуу болуп эле, кыргыз элим аманчылыкта, бөөдө кырсыктан сырткары болуп эле жүрө берели. Мен ошону каалап кетмекчимин. А сиздер болсо ушинтип кылган эмгектерди баалап, монтип билип элге жарыялап туруу дагы бул чоң эмгек сиздердики. Ошол эмгегиңиздердин акыбети кайтып, аман болуп бар болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Жылдыз эже, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылыгы жөнүндө да бир аз сөз кыла кетсеңиз, колуңузга алып. Ооба, бүгүн жакшы күн болду. Ошо сиздерге келатсам мага чалышты. Түшкү саат 12-де Жогорку Кеңешке келип бериңиз деп, анан барсак ушундай биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Тургунбек уулу Нурланбек мырзадан жакшы ыраазычылык кат алдык. Бул да болсо биздин коомго, анан мына бул кайрымдуулук жактарга кошуп аткан салымыбыз үчүн алып атыптырбыз. Быйыл коомго жакшы кызматтарды кылган экенбиз. Ошону эмгегибиздин акыбети кайтты десек болот. Ыраазычылык каттарга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эми бизге ушулар эле мотивация болуп турат да. Ушундай эле берип турса, биз кайра дагы кылгыбыз келе берет дегендей, анан бааланып турса дагы абдан жакшы нерсе экен бул. Бүгүн ошо эмгегибиз бааланып, ушинтип бизди ыраазычылык менен сыйлады. Аябай ыраазы болуп кайттык. Мамлекетибиз дагы ушинтип көрүп билип тургандары абдан жакшы. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Айтканыңыз келсин. Убакыт деген учкан куш экен. Кийинки жолугушууга чейин кайыр демекчибиз.